Ошто кичи жана улуу Памирдин этникалык кыргыздары үчүн шаарча курулат. Ош облусунун Чоң Алай районунда кичи жана улуу Памирдин этникалык кыргыздары үчүн шаарча курулат. Бул тууралуу өлкө башчынын маалымат кызматынан билдиришти. 26 сентябрда президент Садыр Жапаров курулушка капсула салды. Буга чейин Жапаров Памирде калган афгандык кыргыздарды көчүрүп келүү жайгаштыруу үчүн болжолдонуп жаткан турак жай курулуштарынын долбоору менен таанышуу учурунда тийиштүү мамлекеттик органдарга бир катар тапшырмаларды берген. Кашкасуу айылында 30 гектар жер менчик турак жайларын жана социалдык объектилерди курууга трансформацияланган. Бул аймакта турак жайлардын 276 орунду жалпы билим берүүчү мектептин, ооруканалардын салынышы пландалууда деп айтылат билдирүүдө. Долбоорду ишке ашыруу үчүн республикалык бюджеттен каражат бөлүнгөн. Ошондой эле айрым объектилердин курулушу Асана Бел кайрамдуулук фондунун көмөктөшүүсүндө жүргүзүлөт. Маалыматка караганда шаарча 300-400 үйгө ылайыкталган. Ал эми жергиликтүү эл президент кичи жана улуу Памирден келген этникалык кыргыздарды колдоо саясатын туура деп эсептеше турганын айтты. Булак Спутник KG. Конор Макгрегор Шевченкону жеңиши менен куттуктап пост жазды. Ирландиялык мушкер UFC уюмунун 2 салмак категориясындагы мурдагы чемпиону Конор Макгрегор Twitter социалдык тармагындагы баракчасы аркылуу Валентина Шевченкону куттуктады. Беттеш үчүн ыйык түн. Валентина, сен кереметсиң деп жазган Макгрегор. Эскерте кетсек, кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко америкалык Лорен Мерфини утуп, 6-рет чемпиондук курун кургуп калды. Беттеш Лас-Вегас шаарында UFC 266 мелдешинин алкагында өттү. UFC уюмунун эң жеңил салмактагы чемпиону Валентина Шевченко атаандашын 4-раундда жеңген. Булак кабар KG. Кыздар апасы ажатканага киргенде сууга аккан. Оштогу кырсыктын чоо жайы. Сууга аккан 1,5 жаштагы бөбөктү табуу үчүн Кара Суу районунун 30 адыр айыл аймагындагы каналдагы суу токтотулду. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Жеңиш Ашырбаев билдирди. Эске салсак, 26 сентябрда 24 жаштагы келин 2 кызы менен сууга агып кеткен. Жергиликтүү тургундар келинди жана анын 3 жаштагы кызын аман алып калышкан. Өзгөн шаарынын 24 жаштагы тургуну 3 жана 1,5 жаштагы кыздарын Ош шаарынан Өзгөнгө алып бара жатып, Кара Суу районунун Сары Колот айыл өкмөтүнүн Тойчу айылына келгенде кичи автобустан түшүп калган. Жолдон ал кыздарын канал жээгине коюп, өзү ажатканага кирип кеткен учурда чүрпөлөрү сууга түшүп кеткен. Аларды куткарам деп апасы да артынан түшүп, агып бара жатканда каналдын боюнда жашаган жергиликтүү тургундар көрүп, келин менен улуу кызын куткарып калышкан. Жабыркагандар Кара Суу райондук ооруканасына жеткирилген. Ал эми кичүү кызы табылган эмес, деди Ашырбаев. Бөбөктү издөө иштери бүгүн да уланып жатканы айтылды. Ал үчүн 30 адыр каналындагы суу токтотулуп, окуя болгон жерге кароо жүргүзүлүп, карта схемалар чийилген. Булак Супер KG. Тажик тарап кармап кеткен 26 жаштагы Лейлектен тургуну өлкөгө кайтарылды. 26 сентябрда жубайы менен Тажикстанга конокко бара жаткан Лейлек районунун тургуну Оразбек Мирзоев коңшу өлкөнүн атайын кызматынын кызматкерлери тарабынан кармалган. Бүгүн 27 сентябрда сүйлөшүүлөрдүн негизинде ал өлкөгө кайтарылды. Бул туурасында мамлекеттик чек ара кызматынан кабарлашат. Баткен жана Согди облустарынын чек ара өкүлдөрүнүн сүйлөшүүсүнөн кийин Узарбек Мирзоев Колунду өткөрмө пункту аркылуу өлкөгө кайтып келди. Эки өлкөнүн компетенттүү органдары териштирүү иштерин жүргүзүп жатышат, дешти мекемеден. Буга чейин Уразбек Мирзоев чек арадан мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган деп кармалган. Ал транзиттик маршрут такси менен Тажик тарапка бара жатканы маалымдалган.